Кызга 1 миллион сом калың беришкен. Бир дасторконго коноктошо турган, кант кое турган идишти 400 миңге жасаткан. Assalamu alaikum урматтуу мусулман туугандар. Азыр сиздер менен бир пайдалуу маалымат боюнча бөлүшүп кетели. Сиздерге ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекеринен айтпайт да, өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бир момун мусулманга жакшы көрмөйүнчө толук момун боло албайсың депчи. Азыр бул китеп чыккан экен да, жакында элечи. Күйөөңдү кантип бактылуу кылсаң болот, анан аялыңды кантип бактылуу кылсаң болот деген ошондой мазмундагы ичинде аят, хадистер жазылган, алымдардын сөзү жазылган китептер бар экен. Ушуну мисалы азыр биз көп мындай 40-тык, жылдык өткөзүп, анан мындай шариатка туура келбеген нерселерди өткөзүп атпайбызбы? Үчүлүк, анан бейшембелик деген мындай адамдарга чыгым кылган нерселерди, пайдасы жок нерселерди өткөзүп атабыз да. Мына ошону мисалы ушундай китепти таратып өткөзсөк кандай болот дейм да, мисалы. Ошол жылдык кылган ордуна же болбосо 40-тык кылган ордуна ушул китепти сатып алып, канча бир 1000 штукпу, 500 штукпу же 100 штукпу таратып, элдерди, кошуна колоңдорго тарата турган болсок, мына ажырашуулардын алдын алат элек, көптөгөн үй бүлөлөрдүн ортосуна болуп аткан түшүнбөстүктөрдүн дагы алдын алат элек да. Эми бул маселе боюнча дамла өзү дагы кенен түшүндүрүп берсин, мисалы. Сөз барбы? Суу барда таяммум кылынбайт дегендей. Колдон келишинче биз канча жерде имам болуп иштесек дагы, мугалим болуп иштесек дагы, болушунча элдин агартуу иштерин, ысырапкорчулуктан айрылып, андан жакшы жагына биз колубуздан келген салымыбызды кошуп буруп келатабыз. Акыркы күндөрдө молдолор, бийлик өкүлдөрү канча какшабасын, мына ушул өлүм жытымдагы ысырапкорчулуктар, кээ-бир тойдогу ысырапкорчулуктар биздин экономикабызга катуу таасир этип жатат. Айрыкча биздин жаштарыбыз мына ошол той өткөрүш үчүн, өтүп кеткен жакынынын жылдыгын, бейшембилигин, 40-тыгын өткөзүштүк үчүн жылдап иштеп атышат. Мусафир болушуп, өзүнүн туулуп өскөн мекенин таштап, бала чакасын чоң атасы менен чоң энесине таштап, ошентип жылдар бою иштеп келип, акыр мына ошол элге аш берсек, элге чай берсек деген түшүнүк менен, эл не дейт экен деген түшүнүк менен көп жүрүшөт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам өтүп кеткенден кийинки артынан жетип бара турган иштерди айтканда, биздин тирүү жашообуздун кандай нукка бурулса жакшы болорун гана эмес, өтүп кеткенден кийин дагы адамдардын жашоосу жакшыра турган, кабыры кенен боло турган, кабыры нурлуу боло турган, кабырына жетип бара турган сооп иштерди дагы айтып кеткен. Алардын бирөөсү ва илмун юнтафау бихи, пайдалана турган илимди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Кече күнү мени таң калтырган нерсе, Ош шаарынан жуучу болуп Жалал Абадка ошол кыз алганы келишип 1 миллион сом калың беришкен. Кызга 1 миллион сом калың беришкен. Кыздын үй бүлөсү буга таң калышып, буну кандай жооп берер экенбиз дешип, апасы эми аял кишилер капа болбогула, айрыкча баягы аял кишилер атаңдашуу дегенди көп жакшы көрүшөт. Анан ошол миллион сомго кандай кылып сеп беребиз дейишип, мына дасторкондун астына коюла турган, баягы кант курс коюла турган, бир дасторконго коноктошо турган, кант кое турган идишти 400 миңге жасаткан. Бул бир чекеси. Анан бейшембиликтер, бизде 40-тык деген темаларыбыз бар. Мына өткөн күнү жылкы союп, ушундай көп, чындыгында көп ысырап кылып атабыз. Айрыкча биз айыл жергесинде көп ысырап кылып атабыз. Пайдасынан зыяны бар, бирок пайдасы бир алым аш болушу мүмкүн. Зыянды кайсы десе, ошол үйдө жетим бала болуп калса, 12ге чыга элек, бойго жете элек жетим бала болуп калса, ошонун акысын жеген менен эле барабыз. Биз дамлалар неге сайрайбыз? Эмнеге бул кара аш, ак аш деп, бул кара аш деген тема жок эч кандай. Элге кылынган аш ушунчалык даамдуу болот, жакшы болот. Бирок кара аш деген тема каяктан чыккан? Адам өтүп кеткичекти мен үйүмө, кийген кийимиме, мен базарыма, экономикама, ошондой эле менин атайын машинам болсо, ушул турган көзгө көрүнгөн нерсенин баарына мен ээлик кылам. Мен документтер менин атымда турат, ушуга ээлик кылам. Бирок мен өтүп кеткенден кийин менин калтырган буюмумдун баары мураскорго. Эгер ошол мураскордон сурабай туруп, төрөлө элек баласы болот. Эми 2ге чыккан, 3ге чыккан баласы болот. Өтүп кеткен адамдын калтырылган байлыгына түздөн түз ээлик кылат ошолор.
бирок биздин бийлерибиз, аксакалдарыбыз баш болуп, оно торпогун сой, деги жылкысын сой дегизип сой беребиз. Ошол жеген аш арам болуп эсептелет. Бул жетимдин акысы болуп эсептелет. Зулумдук менен жеген дейт. Кадимки зулумдук менен жеген аш болуп эсептелет да. Тартып алган менен эле барабар да бул. Демек, ошону канча айтып келебиз, бирок тилекке каршы азайып баратат, бирок акырындык менен жоголот деген үмүтүбүз чоң. Бирок биз бүгүн пайдалуу маалыматыбыз кайсы? Канча мечиттерде иштедик, хатибияттарда иштеп атабыз. Мына үй бүлөлүк мамиледе түшүнбөстүктөн улам болор болбосун айынан талак берип коюп, күйөөсү өзүнүн акысын билбейт, же келин өзүнүн милдетин билбейт үйдөгү. Ошону менен болор болбосун нерседен талак берип коюп, ажырашып жүрүп, баланы жетим, аялды жесир кылгандар көбөйдү. Чынында. Ошондон улам биз 1 ай убактыбызды кетирип, 1 айдан ашыраак мээнет кылып, мына ушундай китептер даярдалды. Бул канткенде аялыңды бактылуу кыла аласың, канткенде күйөөңдү бактылуу кыла аласың дейт. Бул шариятыбыздан негизделип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен, Алла Тааланын аяттарынан чогулуп, насаат сөздөрдүн, уламалардын насаат сөздөрүнөн чогултуруп, ушундай атайын бир китепче болду. Биздин бирден бир тилегибиз ушул үй бүлө, bir үй бүлө аман калса, бактылуу жашоо болуп кетсе, ошол эне чыныгы эне болсо, чыныгы чоң эне болсо экен, чыныгы бир келинди тарбиялай турган болуп өсүп жетилсе экен деген бир ниеттен улам биз ушул китепчени даярдадык, анан сунуштайбыз. Ошол 40-тык кылам деген, жылдык кылам деген, аш той берем деген адамдар мына канча сооп иштерди кылып атышат. Ошолордун катарында мына ушул китепчени сатып алып, бул китепче 50 сом турат экен. Ушул 100дөн, 50дүбү, 40дыбы, 10дубу ким колунан канча келет? 1000 дананы сатып алып, мисалы, сатып алып, ушул менен үй бүлөлөр бактылуу болуп кетсин. Менин айылымдагы 100 түтүн бактылуу болсун. Мен жашаган жерде, мен жашап кеткен жердеги 50 үй бүлө бактылуу болсун десеңиз, анда ушуну сатып алып таркатып койсоңуз, ошол жылдык кылгандын, же болбосо 40тык кылгандын ордуна, ошол күнкү союш аш бергендин ордуна атаңызга, энеңизге, сизди тарбиялап өстүргөндөрдүн баарына ошол сооп жетип турат эле. Ушул китепти окуп, пайдаланып, балким бир эле сөзүнөн үй бүлө оңолуп кетсе, ошонун сообу сиздин атаңыз менен энеңизге тынымсыз, үзгүлтүксүз жетип турат десек жаңылышпайбыз. Бул сөздөрдү, бул иштерди баардыгын биз шариятыбыздан, толук түрдө шариятыбыздан алып атабыз. Келиңиздер, анда бул китепчени алыштык үчүн, же таратуу үчүн бизде айылда имамдар, ошол айыл башчылары сиздерге жардам беришет. Ошол буну алыш үчүн сөзсүз түрдө бир мекеменин ээси же бир бай болуш шарт эмес. Ошол үй бүлө 5 китеп жок дегенде, 5 китеп сатып алып 5 үй бүлөгө таратсын. Жок дегенде, бу бай болуш шарт эмес. Ошол кудурети жетишинче, күчү жетишинче ошол ысырапкордон айрылып биз жакшылыкка буйрулайлы. Билимдүү жаштар биздин келечек. Ыймандуу жаштар биздин келечек. Анда биздин жаш үй бүлөлөрдүн ыймандуу болуштугун кааласаңыз, анда үй бүлөнүн бактылуу болушуна себепкер болобуз. Мен бир айыл өкмөткө имам болуп барганымда, айыл өкмөт башчыга ушул китепти сунуштадым. Дамла канча үйгө нике кыйганы кирсеңиз, ушул китептен бериңиз деди. Канча кетсе мен өзүм төлөйүн деп айыл өкмөт башчы мына ушул жакшылык, саамалыкка мындай шериктеш болгон, себепчиси болгон. Канча нике кыйганы кирдик, ушул китепчеден күйөөсүнө бирди, аялына бердик. Ошол кеткен чыгымын ошол айыл өкмөт башчы өзүнүн капчыгынан, жеке өзүнүн капчыгынан берген. Кана анда бир туугандарыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар, анда мына ошол жакшылык иштерге силер Алла Тааладан болгон бир кечиримге, ошол жакыныбыздын күнөөлөрү кечирип, сооптор ашып барып турсаңыз десеңиз, анда бул нерседе сабику дейт, жарыш кылат. Жана асмандардан, жерден кенен болгон бейишке шашылыңыздар, жарышыңыздар дейт. Анда сооп иштерде, мына ушундай кайрымдуулук иштерде жарышууну, жарышып аткарууну Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.